Суу инфратүзүмүн модернизациялоо улантылды. 2025 жылы кошумча 4455 гектар жаңы сууга жерлери пайдаланууга берилди. Бул 2024 жылдын көрсөткүчүнүн 22 эсе жогору. Тамчылатып жана жамгырлатып суугаруу аянты 3338 гектарга чейин көбөйтүлдү. Бул 2024 жылдын деңгээлинен 2 эседен ашык. Сууга жерлердин жалпы аянты 1 миллион 23 миң гектарга жетти. 2025 жылы 161 даана техника сатып алынды. 2025 жылы ирригация тармагынын өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен 1,7 миллиард сом каржыланып, анын алкагында 41 объектиде долбоорлоо иштери, 33 объектиде курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Учурда 10 объектиде курулуш калыбына келтирүү иштери, 24 объектиде долбоорлоо иштери жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча 562 чарбалар аралык каналдар оңдолуп, механикалык тазалоодон өткөрүлдү. 608 гидротехникалык курулма, 174 суу өлчөөчү пост, 91 станция, 156 насостук агрегат оңдолду. 19 насостук агрегат алмаштырылды. Ошондой эле 206 километр коллектордук дренаждык тармак механикалык тазалоодон өткөрүлдү. Калкты таза суу ичүүчү суу менен камсыздоо жаатында 2025 жылы 40 айылдык калктуу пункт камсыздалып, 75 миңден ашуун адам суу алууга мүмкүнчүлүк алды. Калкты таза суу ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруу үчүн бюджеттен 3,7 миллиард сом бөлүндү. 25 шаарда жана 601 айылда суу менен камсыздоо системалары курулуп жатат. 2026 жылга чейин 70 айылды жана 3 шаарды таза суу менен камсыздоо пландаштырылган.